Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Бұл видеода біз бүгін Zoom жана Meet программасын телефонға орнотконду жана андан прямой эфир кылганды үйрөнөбүз. Бизде азыр телефонго биринчи программалар жүктөп алышыбыз керек. Ал үчүн Play Market'ке киребиз. Эгер Samsung боло турган болсо, Android системасында болса, анда біз Play Market'ке кирчи Apple боло турган болсо, анда App Store'га киребиз. Андан кийин киргенден кийин биз ушул жерде издөөчү талаага биринчи биз Zoom деп жазабыз. Zoom басып ушул жерден издөө баскычын басабыз. Андан кийин бизге Zoom платформасын установка кылыш үчүн атайын бет келет. Ушул жерден биз установить дегенди басабыз. Zoom уже установка кетет. Бул жерде процент менен көрсөтөт. Азыр bizde Zoom 66 мегабайтты камтыйт. Ушунча эс тутумду бизге талап кылат. Азыр Zoom установка кылып атат. Бүткөндөн кийин бул жерден биз открыть кылып киребиз. Азыр Zoom установка болуп бүтөрсүн, ага чейин биз Meet'ти карап көрөбүз. Ушул издөө талаасында биз Meet деп жазабыз. Meet деп жазганда бизге Google Meet деп чыкты. Ушуну басабыз. Андан кийин биз ушул жерден установить баскычын басабыз. Установить баскычын бастык. Азыр бул дагы процент кетет. Эми бир аз күтүп турабыз. Ошо программалар жүктөлүп бүткөндөн кийин анан биз ичине кирип, регистрация болуп, андан кийин прямо жүз эфир жагып, кантип биз өзүбүздүн экранды бөлүшсөк болот, кантип жүз эфирден сүйлөшсөк болот, ошол нерселерди үйрөнөбүз. Биздин программалар установка болуп бүттү. Эми биз азыр Zoom'га киребиз. Анын үчүн бул жерде Zoom'дун значогун басабыз. Бизге биринчи бет ачылат. Биринчи киргенде программа регистрация болуш керек. Биз регистрация болбойбуз, себептен бизде азыр Google аккаунт бар. Азыр Android системасынын бардыгында Google аккаунт болот. Ошол себептен биз жөн гана киребиз. Анын үчүн вход деген бар. Ушул жерде вход деп турат, ушуну басабыз. Басканыбызда бул жерден биз тандайбыз. Войти с помощью Google деген тандайбыз. Анан ушул жерден Google аккаунттун бирөөсүн тандап туруп басасыз. Мен биринчисин тандайм дагы, ошонун үстүнө басам. Баскандан кийин ушул аркылуу биз Zoom'га регистрация болобуз. Анан запустить Zoom дегенди басып коебуз. Эми Meet программасын карайбыз. Анын үчүн биз Meet'ти басабыз, бул жерде значогун. Анан биринчи бет чат бул жерден. Анан bizde birinci эле бул жерде кайсы аккаунтуңуз болсо, ошол аккаунтуңузду сунуштайт. Бул жерде продолжить как Нурал деп турат. Мен ошону басамын. Сизде да кайсы аккаунт болсо, ошол жерге ушинтип чыгып калат да. Анан бул жерге биз телефон номерди жазсак болот. Же болбосо керек эмес боло турган болсо, не сейчас дегенди тандап коебуз. Анан видеого, сүрөткө, анан микрофонго разрешение беребиз. Биз Zoom менен Google Meet'ке регистрацияны бүттүк. Мындан аркасын мен презентация түрүндө гана көрсөтө алам, себеп дегенде биздин микрофон иштей калат да, азыр могу телефондун экранын иштетүүчү программада. Zoom'ду басып киребиз, азыр көрсөтөт, Zoom'ду значогун басып киребиз да, андан кийин басып киргенде бизде мондай биринчи Zoom'дун биринчи бети пайда болот. Ушул жерден новая конференция деген бар, кызыл стрелка көрсөтүп турат, ошону басабыз. Ошону басканыбыздан кийин бизге кийинки бет ачылат. Бул жерден биз начать конференцию деп турат, ошону басып киребиз. Басып киргенибизден бизге мондай болуп Zoom конференциясы башталат. Анан биринчи кирген ар бир адамда, конференцияны уюштурганда дагы, анан конференцияга катышкан адамда дагы бул жерде микрофондун ордуна наушник туруп калат. Азыр кызыл точтокун көрсөтүп турат. Анан жогору жакта Wi-Fi или отправка данных сотовой сети деп турат. Бул жашыл сызык менен көрсөтүп турат. Биз ушул жашыл сызыкты басып коюшубуз керек. Wi-Fi или отправка данных сотовой сети, ушуну басканыбызда биздин микрофон иштейт. Андан кийин биз конференцияда микрофонду өчүрүп жандырыш үчүн ушул микрофондун значогун басып коебуз. Андан кийин видео, бизде алдыңкы жана арткы видеолор, камералар бар. Ошону иштетиш үчүн бул жерде начать видео деп турат.
ушуну бассак иштейт, кайра басып койсок ошону бассак өчөт. Андан кийин биз ушул конференцияга катышуучуларды чакырыш үчүн участники деп турат. Бул жерде жашыл сызык менен сызылып турат. Ошону баса турган болсок, бизге кийинки бет ачылат. Мына бизде кийинки бет турат. Ушул жерден биз мына кызыл сызык менен көрсөтүп турат. Пригласить деген бар. Ушуну басабыз. Муну басканыбыздан бизге кийинки бет ачылат. Бул жерден биз ылдыйракка түшүп туруп, ушул жерден копировать ссылку приглашение деген бар. Ушуну көчүрүп алабыз дагы, анан кааласак WhatsApp группаларга жөнөтөбүз. Себептен бул буфер обмена көчүп калат дагы. Андан кийин биз ушул ссылканы группаларга ставить этип жөнөтөбүз. Анан алар бизге запрос өткөндө аларды биз кошуп турушубуз керек. Уже биз ушу менен эмне кылат экенбиз, участниктерди кошо алабыз. Андан кийин биз камералардын алдыңкы жана арткы камераларды иштетиш үчүн биз биринчи камераны күйгүзүп алабыз могул жерден. Андан кийин жогору жакта мына кол менен көрсөтүп турат. Камеранын алдына артына алмаштырат. Ошону бир бассак артына, бир бассак кайра алдына ачат да. Ушинтип биз камераларды алдын артын күйгүзүп алабыз. Андан кийин биз экранды биздин мисалы үчүн презентация болушу мүмкүн, же сүрөт болушу мүмкүн, же кандайдыр бир интернеттен бир нерсе көрсөтө турган болсок телефондон, биз ушул телефондун экранын поделиться кылышыбыз керек. Ошол жерде реакция, чат деп турган функциялар турат да. Ошону мына стрелка турат. Ошону сол жакка каратып жылдыра турган болсок, дагы кошумча функциялар ачылат да. Бул жерде поделиться деген бар. Бул жерде жашыл сызык менен сызылып турат, колда көрсөтүп турат. Ушуну басабыз. Ушуну басканыбыздан бизге кийинки функциялар чыгат. Бул жерде меню ачылат. Ушул жерден биз экран дегенди басып коебуз. Бул жерде колда көрсөтүп турат. Себеп дегенде биз экраныбызды көрсөтүшүбүз керек да. Ушул жерден экран чыгат. Андан кийин биз экраныбызды мондай кылып көрсөтүп берет бул. Биринчи, бул жерде көк сызык турат. Ушул сызыктын ичиндеги ар бир кылган аракетибиз башка катышуучуларга көрүнүп турат да. Кааласак интернеттен, кааласак YouTube'дан көрсөтөбүз. Анан биз ушул экранды поделиться кылганды токтотушубуз керек. Ал үчүн бул жерде кызыл сызык менен кол көрсөтүп турат. Ушул чекеге бизге ошол экранды токтотчу функция бекитип калат. Ошону бир жолу баса турган болсок, бизге моундай болуп чыгат. Анан ушул жерден кол көрсөткөндөй болуп туруп, остановить деп турат, кызыл. Ошону баса турган болсок, биздин экраныбыз бул жерден башкаларга көрсөтүүнү токтотот. Ушу менен биз Zoom'дагы болгон конференцияны ушинтип өтүп токтотобуз. Анан акыры конференция бүткөндөн кийин ал жерде завершить деген кызыл команда бар, бул жерде үстүндө турат, завершить деп. Ушуну бассак, биздин конференцияны бүтүрөбүз. Zoom'дагы конференция ушу менен бүттү. Эми Meet көтөрөбүз. Google Meet көтөрөбүз. Бул Google компаниясынан чыккан программа. Анын үчүн биз Google Meet'тин значогун басып киребиз. Басып киргенден бизге биринчи бет мондай болуп ачылат. Ушул жерден позвонить дегенди басабыз. Басканыбыздан бизге могул экинчи бети чыгат. Ушул жерден создать встречу деген бар. Ушуну басабыз, кол менен көрсөтүп турат. Анан кийин бизге мондай болгон меню ачылат. Бул жерден биз ушул конференциянын ссылкасын көчүрүп алсак болот, же поделиться кылсак болот. Эки варианттын бирөөсүн колдонобуз. Мисалы үчүн кол менен көрсөтүп турат, мына адамдын колу көрсөтүп турат. Ушуну баса турган болсок, биз ушул конференциянын ссылкасын көчүргөн болобуз. Же болбосо могул жерде стрелка турат, фиолетовый түстө. Ушуну поделиться кылабыз. Баскандан ал жерден кандайдыр бир приложениялар чыгат, Telegram, WhatsApp, ошолорго кирип туруп, анан группаларга жөнөтсөк боло берет. Биз жөнөтүп бүттүк. Эми ушул конференцияга биз өзүбүз киришибиз керек. Ал үчүн бул жерде кара кол көрсөтүп турат, мына кара түстөгү кол. Присоединиться к встрече деп турат. Ушуну басабыз. Басканда биз өзүбүз конференцияга мондай болуп киришибиз керек. Ошону присоединиться кылгандан кийин бизге мондай терезе келип чыгат. Ушул жерден биз войти дегенди басышыбыз керек. Войти дегенди басканыбыздан кийин бизге кийинки терезе келет. Бул биз ушул конференцияга кошулдук. Андан жана Zoom'дагыдай эле бул жерден микрофон менен камераларды өчүрүп жандырыш үчүн ушул значокторду баскан жетиштүү болот. Анан биз экранды поделиться кылышыбыз үчүн 3 чекитти басабыз. 3 чекитти баскандан кийин бизге мондай меню келип чыгат, функциялар. Ушул жерден показать экран деген басабыз, кол көрсөтүп турат.
Андан кийин ушул жерден начать показать деген бар, ошону басабыз. Андан кийин начать деген бар, ушуну басабыз дагы. Биз программадан ортону басып чыгып кетсек, биздин экраныбыз уже участниктер көрүнүп турат. Биз каалаган жумушубузду аткарып көрсөтүп бүткөндөн кийин кайра ошол эмеге кайтып келебиз. Zoom Meet'ке кайтып келип, ошол жерден поделиться кылган экранды кайра токтотсок болот. Андан кийин биз камералардын алдын артына өткөрүш үчүн бул жерде бизде турат, стрелкалар турат. Биринин артынан бири ушуну баса турган болсок, бири артка, бири алдыга кайра көрсөтөт. Биз эмени бүттүк, конференцияны бүттүк. Эми конференциядан чыгыш үчүн бул жерде могу кызылды басып койгон жетиштүү болот. Мына ушинтип биз Meet жана Zoom программаларынан конференцияларды ушинтип өткөрсөк болот.